Саламатсыздарбы, урматтуу Кыргыз каналынын каттоочулары, баарыңыздарга салам айтып атам. Мынаки жаңы мастер-класс чыкты Кыргыз каналында ушундай көйнөк. Бул көйнөк бул көйнөк 48-50-52 размер болду. Узун, оверсайз, колдору мындай фонарик, биягы фонарик, биягы да. Анан этеги мындай өтө эмес, мындай, разлетайка анан бул жаанда мен гүлдөрдү кылдым, розаларды кылдым. Анан монжоктор менен дагы эметип койдум. Наркы рукавында тоже ушундай бир гүлү бар, коздоп койдум. Маргеланский шелк, меринос кетти, мериностон ошондо көйнөккө мен кыркып, антип эметкенде, негизи раскладка кылып атканда мериностон рукавына 30 грамм кетти, эки рукавына 30 грамм кетти, а бул жагына бир 160 грамм кетти болуш керек. Ана мен кыркып отуруп, бияктарын алып, лишнилерин баарын алып эметкенден кийин общий массада ашып кетсе 150 грамм жүн кетти. 2 метрден ашык маргеланский шелк кетти. Маргеланский шелкты мен колдоруна, рукавтарына салып, анан бул жагына салдым дагы, ич жагына марля төшөдүм. Вискозадан 50 грамм, 70 грамм вискоза кетти. 4 өң болду да, мындай өңдөн, кандай десем, бул бирюзовый деп коет, бирюзовый, голубой, тетигинде сия анан жашыл өңгө жакын окшошураак да, ал азыраак кылдым. Наркы бетинде деле ушундай. Ушул мастер-класс сиздерге жакса көрүңүздөр, колдонуңуздар, жеңил түрүндө бүт көргөзтүм. Мындай да, бул бир труба көйнөккө, анан рукавына дагы узун труба, анан ортосунан кезип эле, анан ошо бычканына чейин көргөзүп бердим, раскладкасын бүт түшүндүрүп, анан ошо эметкенде, анан тиккенде мына жактарын колго тиктим, колго тигип туруп, анан мындай зигзаг кылып, коз шовторун коз кылдым да. Бунун өзүнчө бир эмеси бар. Машинкага деле тигип койсоңуздар болот. Мен өзүм жакшы көрөм, колго тигемин. Колго тигип, коздоп, шовторун өзгөчө кылып, бул кийиз да, кийизди коздосо болот жакшынакай кылып. Мен өзүм швея эмесмин, швейный эмелерди деле билбейм, бирок мындай болжолдоп окшоштуруп көйнөктөрдү тиге берем. Муну кийгенде аябай коз, оверсайз. Колдонуңуздар эчкелер. Урматтуу айымдар, көйнөктү баштадык. Көйнөктү эмнеден баштайбыз? Раскладкадан баштайбыз. Ошо шаблон алдым. 1,5 метр узундугу, эни 1,20. Бул эки беттүү болот да, биягында шоу болбойт. Ошон үчүн мен азыр жөн эле трубаны кылабыз, раскладка кылабыз. Бул пока бир жагы, экинчи жагын азыр оодарып, дагы раскладка кылгам. Марля, ич жагына марля төшөдүм, анан жүн төшөдүм, гребенная лента в топсе. Анан кийин маргеланский шелк кезип мындайынан таштадым, драпировать эттим, складка болсун деп. Анан кийин вискозанын ошо жерде 4 өңдү вискозаны салдым дагы, и мондай королевский жиптен бир аз общий фон кылайын деп мындай эметип койдум да. Болсо азыр мен муну сетка менен жабам, суулайм, бирке немножко привалка кылып, анан оодарып, наркы жагында кайра марля, жүн, анан кийин мондай шелк и вискоза жип. Вот ушуну эле кайталайм кайра эле. Анан увалка кылабыз. Анан увалка кылганда да сиздерге көргөзөмүн. Биз деген раскладканы кылдык, вискозаны салдык, эки жагын тең эметтик дагы. Болсо мен мындай эмеден жибек менен розаларды кылып атам, гүлдөрдү. Уже бир сырасын салып койдум. Мынакей жибекти кезип алып эле мындайынан тоголокто беребиз да, мындайынан оро эле, ушундай эле, мындай кылып ороп, мына болжолдоп эле, эжекелер, болжолдоп эле бурайбыз.
Анан мындайынан куебуз. Так. Жүн азыр койсоңуздар. Астына бир аз жүн коебуз. И могу жерине коюп коелу. Мынакей. Минтип базып койсок азыр ным болуп калат. Анткени жибек жука. Базылып калат. Анан муну киргизгенден кийин бул шыр эле кирип кетпейт да. Мындайынан жылдырып мына эмелерин жалбырактарын көтөрүп койсо, бул жашнакай мындай бери чыккан роза болуп калат да. Анан мен көргөзөмүн. Азырынча мына эжекелер. Мына берде бир роза, берде роза. Анан мындай этеги бияк болот да. Мындайынан куюлуп бул көйнөк болот. Азыр пока труба кылып атам. Мындай эле. Эми мунун баарын азыр киргизейин. Киргизип бүткөндөн кийин рукавын жасаганымда дагы бир көргөзөм. Анан эми самый главный мен бул мастер-класста бул көйнөктү бычканын көргөзөйүн, кайсы жерди кандай, ана жанагы жеңин кандай кошот основасына. Ошол мезгилде азырынча пока бул ушундай эле. Баягы раскладка кылдым, үстүнө вискозаны салдым, жүн салдым, вискоза, ушундай эле да, анан жиптен таштадым. Эми бул пока жөн эле основасы. Анан бул бычарга дайындап атабыз да, бул көйнөктү биз бычабыз. Бычып эметебиз. Раскрой кылабыз да. Мына ушинтип мына жерине розаларды киргенден берги эме бисер менен эме кылып коебуз, сайма кылып коебуз. Эми бир өзгөчө мындай жылтырап турат да. Кудай буйруса. Бүт раскладка бүт розочкалардын баарын привалка кылдым, бул уже көйнөктүн негизи основной жагы бүттү да, эми жеңдери калды. Бул лицевой жагы болот. Бул азыр суу болуп туруу, жаңы эле убалка кылдым. Мен муну мындайынан ороп, мынакей арт жагы ушундай. Эмелери, жибектери жашнакай, бүт кириптир, бүт сонун болуп кириптир. Эми болсо мындайынан ороп коюп коемун. Тура берсин бул. Печке тура берсин. Мындайынан коюп туруп, анан кийин мындай клеенка алам. Мына дайындап койдум мен уже шаблонду. Ошондо бул жагы 1,5, бул жеңи болот. Жеңин мен жука кылам, айыл воздушный кылам. Анан бул жагы 1,5, бул жагы 30 сантиметр, почти 29-30 сантиметр кылам. Мен өзүм ошо 30 сантиметрге расчет кылып атам да. Эми буга мен астына марля салбайм, просто азыр мен жүндү раскладка кылам. Жука. Ушуга бир 50 грамм жүн жеткиргенге аракет кылам, но плюс-минус может 60 грамм кыламын. Жеңил. Анан үстүлөрүнө мындай жибектерди салып, кайра жиптерди салып, кайра вискозаларды салып, ушинтип оформление кылам дагы. Анан бүткөндөн кийин бүтүрүп, уже убалка кылтырган эки көйнөк менен бул жеңди кантип бычыш керек, ошол жерин көргөзөмүн. В принципе, бул аябай оңой эле да, эки труба кыласыздар. Бирөө жеңи, бирөө основасы, көйнөктүн өзүнүн основасы. Атпайымдар, мынакей бул жеңдин раскладкасы, жүндү куйдум азыр. Раскладка кылдым. Эми мен ойлогом 50-60 грамм депчи, жок, мен 30 граммга эметтим, жеткирдим. Мага абдан жукасы керек, анткени жеңин жука кылайын дедим да. Мынакей мен азыр жүндү бүтүрдүм. Эми болсо берге бүт эмелерин баарын раскладка кылам, анан сетканы базып туруп, сулап турам, оодарып, анан экөөнү кошом да, ошону труба кыламын. Кыска эле айтайынчы, убакыт өткөрбөй эле. Мынакей процесстер, бул жеңди баштадым мен. Жеңин жүндүн үстүнө эмени могу жер көрүнбөй жатыр да, негизи көрүнбөй жатыр. Берде жибекти мен көп эле жибекти дим эле салып, анан кийин эме кылдым. Бырбыйтып мындай эме кылдым да, складка кылдым. Бул анан кийин жакшы фактура берет. Берине бир эле роза кылып койдум. Берде жалбырагы,
Анан мына вискозалардын баарын салдым, көрдүңүздөрбү? Эми мунун үстүнө азыр клеенка салам, анан одарам и уже мына берди могу жер менен кошом. Ошондо сиздерге дагы көргөзөйүн. Жанагы раскладканы эме клеенка менен жабып үстүнө, мына жашыл клеенканы жабып туруп, анан одардык. Одарганда иш жагында көк клеенка болчу. Көк клеенканы акырын бияка эме жүнү менен кошо жылдырдык, раскладка менен кошо. Мындай кылдык да, мына жаптык мынтип. Ошондо эмеси жүн ортосунда көк клеенка менен жашыл клеенканын үстүндө раскладка калат. Ошондо акырын бир жагын жаптык. Но жиптерин бияка жылдырдык. Биринчи эмесин учун эметтик дагы. Анан кийин тиги жакта раскладканы кайра эле бул жака мындай эле жаптык. Берге кайра раскладканы коштук, жүндөрүн жашынакы алып. Көрүңүздөр, эч бир жыртыгы эме болбосун. Эми мына жактагы мына жакта жүн менен бири-бирине мындайынан түштү. Мына мынтип. Эми мен мунун үстүнө, и наркы бетинде мен эме жипти таштап алыптырмын да, жана сиздерге анткени розочканы көргөздүм, жипти таштап алыптырмын. Розочкасын алып салып, жипти таштап, кайра махеровый жип, ангор, махер, королевский махер. Ошону бияка салып, кайра одардым да, розочкасын ордуна койдум. Анан кийин мына жерлери агарып туру. Мен ошо агарган жерине азыр көк вискозаны салып, билинбеш керек да, кошулган жери билинбеш керек. Бул аябай оңой эле, эжекелер, оор көрбөңүздөр. Азыр мына агарган жүндөрдү көрүңүздөрбү? Ошону эле жаап атам. Агарган жүндөрүн эле жаап коем. Эми бул жең. Бир тегиз, бир размер, окшош жең кылып атабыз. Могу жеринен кийип койсок эле болду. Ортосунан увалка кылгандан кийин бул кирет. Мен муну аябай жука кылып атам. Өзүнүн основной полотносуна караганда муну жука кылып атам. Жеңи жука болот, а өзү мына основной полотносу эми 100 кезип наркы верткисине эметкенден кийин где-то 150 грамм жүн кетет, а бул жака 30 грамм. Эми общий массе где-то 180 грамм жүн, анан 30 грамм 30 грамм, 40 грамм эме вискоза кетип атат. Анан бир келе пряжа, бир келе аз эле, андай деле көп эмес. Ну, ашып кетсе, может быть, бир 10 метр пряжа королевский эмени. Мен өтө хуфа жокмун. Бунун өзүнүн негизи фактурасы аябай жакшы экен. Привалка кылгандан кийин өзүнүн өңүн да жашынакай кылып туруп эме көбөйтөт экен. Анан кийин мен увалка кылгандан кийин жакыныраак сиздерге көргөзөм. Королевский махердин өзүнүн бул эмеге кирип, анан кандай сүрөт бергенин көргөзөм да. Ошо азырынча увалка кылайлы. Болду, мен раскладкасын кылдым. Эжекелер, раскладкасын кылдым. Могу жерде шовтордун баарын бекиттим. Жүн эме жипти мындайынан коебуз. Анткени мындай кетип атат. Мындайынан коюп коебуз. Анткени мен азыр жипти так, все. Мына основной рисунок. Наркы жагында роза. Эми мен увалка кылам, увалка кылгандан кийин бул основной бычканда дагы бир көргөзөм. Ошондо эме бычып, көргөзүп, бүт кошконун баарын көргөзүп берем. Урматтуу айымдар, раскладкасын кылдык, увалкасын кылдык, кургаттык, бүт дайындап койдук. Мен уже даже бычып койдум. Эми бычкан себебим мындай да. Бул мисалы бул көйнөк. Мындай труба. Муну кантип бычам? Экиге кошом, анан мындайынан кыркам мойнун. Мойнун кыркып алдык. Мынакей. Мойнун кыркып алдык. Алды бир аз эме глубже болот. Мындай арт жагы мындай эле. Мен эми швея эмесмин, мен бул жолдо эле кыла берем да. Анан кийин, тем более бул кездеме эмес, бул жүн эмедет. Анан эме мындай плечевой скос деп коет. Мынакей плечевой скос мына жерде. Мен көйнөгүмдө плечевой скостун эмеси размери 18 сантиметр болду. Плечевой скосту мен болжолдоп кылдым. Мынакей. Мына. Плечевой скос кестим. Эми болсо жеңди алдым.
мынакей жең дагы өзүнчө бир труба да. Аны экиге бөлөм. Экиге бөлөм. Мунун дагы ошо мындай скос кылам да. Мынтип кыркып алам. Мына көрүңүздөрбү? Бул деле мына ушундай кылып кыркам. Анан буну мынтип койсоң, бир аз мага мына колтуктары келишпей калат да. Ошон үчүн мен муну мындайынан кылыш керекмин. Мындайынан. Бул келиш керек да, ушинтипчи. Ошон үчүн мен мындай плечевой скосты алам. Буягынан бир аз мынтип кыркып коем. Көйнөк мына жерин, мына жактарын акырын кыркып койдум. Мындай эле кыркып койдум. И буну мынтип кошкондо, мындайынан кошкондо көйнөк. Мынтип көргөзөйүнчү. Мынтип азыр кошом. И көйнөк болуп калат. Моюндарын обработка кылам, бияктарын обработка кылам. Бунун баардыгы мына дайын болду. Эми бул кагаз түрүндө көргөздүм да. Эми могу жеңи, мынакей жеңи бул жака кошкондо, мына көрүңүздөрбү? Бул жака кошкондо скостору эмелери бир. Угол скоса. Мына. Биягында да азыр ушинтип кошом. Бул жеңин бияка кошом. Мынакей. Ушинтип азыр мен кошуп көйнөктү тигемин. Кудай буйруса тигип ушинтип эметип коемун. Анан келиштирем да. Если вдруг могу жери мага аябай чоң болуп эметсе, муну суулайм да. Ушу кошкондон кийин эми мен муну подгонка кылам. Суулайм дагы могу жагын киргизем. Киргизип, анан эме кылам да. Биягын кичирейтем мына жагын. Эми мен кичирейтем. Моюндарын дагы увалка кылам, келиштирем, мына эмелерин баарын азыр кошом. Анан бир жери жакпаса, кайра сулап туруп эле, кайра ошонун баарын увалка кылам, увалка кылып бүткөндөн кийин бүт көрөмүн, эметем, кургатам, көрөм, анан дагы уксуска чылайм, уксуска чылагандан кийин мантышницага салам. Көйнөк бышык болот, түгү да чыкпайт. Мен ушул процесстердин баарын кылам, эжекелер. Эч бир мына ушул бойдон тигип алып эле кие бербейм. В обязательном порядке булардын баарын суулап, кайра мындайынан келиштирем да, бүтчү. Мына могу жери мисалы чоң эле болуп туруп. Муну мен азыр эме кичирейтем. Бул еще борпоң болуп туруп да, өтө мындай катуу увалка кылган жокмун. Ушу биягына тийбейм, этеги ушундай боло берсин. Анан эми мына жерин анан эметем. Мына жактарын баарын мончоктору менен бүт эметип койдум, дайындап койдум. Розочкаларын. Мына ушинтип эле эчтемкеден коркпой эле жаза бериңиздер. Могу жери аябай чоң болуп калды деп коркпогула. Мындайынан кошом. Анан кийин мындайынан сүрөөрөм. Бул жагына да сүрөөрөм. Бул анан кийин жашынакы болуп келишип калат. Эч бир эме болбойт да, чоң да болбойт, жашынакы болуп калат. Мен азыр эми муну кошоюм, анан сиздерге дагы көргөзөмүн. Бүткөндөн кийин өзүнүн уже даптайын болуп, размерлерин баары келишкенден кийин дагы акыркы ошо эмесин, съемкасын сиздерге көргөзүп, мына ушундай болду, ушинтип мен эметтим. Даже может быть во время увалки мен сиздерге көргөзөм, кантип мен увалка кылып атканымды.